Мына саймалуу таш. Мына бул кайдан келди? Ааламдан. Воздух. Духов возит. Арбак бар деп орус ишенип атат. Кыргыз ишенип атат арбак бар депчи. Ана мусулман ишенбейт атпайбы? Ана мени мусулман болсо кантип болом? Арбакка ишенсем, ааламга ишенсем, түш аянга ишенсем. Акылга ишенбейм мен, акыл алдап коет. Акыл азоат жыгып коет. Акыл азгарып коет. Ал эки көз. Шайтан жок өзү, акылга алдырып коюу бул шайтан. Көз карашка алдырып коюу. Мына саймалуу ташта салтыбыз, сайманы сайган калкыбыз, кылымдан кылым сактаган саймалуу таштын ээси биз. Кыргызым тоодо өскөнбүз, кыраан куш болуп жетилип, кыргыек болуп тепкенбиз. Кыйкырып кырда өткөнбүз, кыргыз болуп атпайбы? Кыр деген бийик жер болот. Жерден бийик кыр болот деп атат. Кыйкырып кыргыз, кыйкырган кыргыз эл болот мына. Духу бийик. Турганың бийик жер болот. Үндөрүң бийик эл болот. Бийиктигиң билип ал, көңүлгө бекем түйүп ал. Бийиксиң деп атат башка улуттан. Өркүндө өсүп жеткенсиң, кыргызың бардык элден өктөмсүң. Боз үйгө жеткен акылың, карышкыр баскан такымың. Боз үйдү кандай ойлоп тапты? Жүктөсө бир атка, жайса бир атка жүк. Көчкөндө жайса бир үй бүлө батып атпайбы? Карышкыр баскан такымың, тоодо өскөн кыргыз баатырың, баатырдыгын билбеген, бийиктигин сезбеген кылымдар өксүп жатырсың. Кыргызды душман жеңбеген, тоосуна кууп жетпеген, илими өскөн кыргыздын, билими өскөн кыргыздын, жакындап душман келгенде, аскада кыргыз мергенде, душманын жайлап тоңдурган, жайгүнүндө булут чакырган, дубалап карын жаадырган, көк муштум кылып жайыңда душманың музга тоңдурган, нөшөрлөп жаан жаадыртып, сел менен өлүк агызып, коротпой мылтык окторун өзүнө өзүн жоктотуп, өз чөлүн көздөй агыскан. Мына бул эми шайтандан келбегендир, бул арбайдан келип атат. Мына чыйырдене жөнүндө минтип атат. Ошо арбайлар жөнүндө. Ачыгын айтып берген, тарыхын тактап берген, өз элин барктап айткан бир гана арбак болот дейт. Бир гана арбак эмнени айтат дейт? Ачыгын айтып берген, тарыхын тактап берген, өз элин барктап айткан бир гана арбак болот. Капилет ажал келсе, өзүңө күнөө десе, ортончу биз боло албайбыз. Чакырып отко жакса, жардамга биз бара албайбыз. Отунан ала албайбыз. Кошулуп жата албайбыз. Кош тагдыр боло албайбыз. Ордуна барайын деп, боорукер дагы боло албайбыз. Чыркырап эне жүрөк чыдабай биз турабыз. Мына ошентип урматтуу болуу журтум, ааламдык ошо 21-кылымда түшкөн илимге, ааламдык Арстан Алайдын айтканына ишенбеген, ааламдык билдирүүлөрдү аткарбаган адам аалам астында, арбайлар астында арамсыңар, сасыксыңар. Келиңиздер, калыптаналы. Мына эки дүйнө бириктүү болуп атат азыр. Жерде жаша, бирок ааламдык түшүнүктө жаша. Ааламдашуу деген ошол. Ошо сыпат сенде болсун. Ааламдын ролун аткар. Кыргыз эмне десе, кыргыз жакшылыктын жарчысы. Кыргыз Кудайдын ролун аткарат. Кыргыз дүйнөнү соттоп тескейт. Калыс адамды касиет жылоолойт. Кудай калыс, теңир тегиз дегендей. Тегиз, тең. Теңир. Улуу адамдар тескеп соттогон,
уяткарган, Кыргызда түрмө болбогон ошол чыгарган касиеттүү энелер келинди кызды тескеп, уяткарып, бата тартканда ошол кыз периштедей болуп оңолуп кеткен. Аксакалдар уул эркегин чыгарып, уяткарып, бата тартканда оңолуп кеткен. Кыргыздын түрмөсү болгон эмес, уяткаруу менен эле ошол тескеп соттоо болгон. Анысы кандай да азыр кыргыз кадимки эле биз күткөрүү менен ааламдын ролун аткарат. Ааламды биз Кудай деп келгенбиз да. Кудайдын ордун аткарат дейт. Мына Арысталай жаңы Кудай десе чочуп атасыңар да. Ал мага берилген жок, мен ал өзүм да атып алган жокмун. Бу жерде так берилет. Арысталай жаңы Кудай депчи. А эски Кудай кайда десе, ал банкрот болду дейт. Ал эмне дегенде, эскиче Кудай Алла берчи дей берсең, ал кул сезимиңди эле башкарат. Ак жүр, анан мусулмансың же христиансың, дарат ал, болду, башка эчтеке көстүрбөйт. А жаңы Кудай эмне кылат? Нурдантат, куткарат, улуулукка өткөрөт, пендени периштеге айлантат, табиатты бейишке айлантат. А жаңы Кудай бул эмне дегенде, көрсө мына чоң аалам, чоң энергия бир адамды кийип алат экен. Энергия эле кийип алды. Мына бу жерде Эргешбай атаны ар кандай арбай келип сүйлөтсө, жастыртса, Арысталайды, же болбосо ата жолунда Аккоонубу, Шумкардыбы, Манас атага барса, Манас атага никене кийип сүйлөтсө, Байтык ата барса, Байтык ата бата чыгарып багыт бергендей корпусун пайдаланды да. Анысы кандай Арысталайдын дагы корпусун чоң аалам түбөлүк кийип алды дейт. Анан чоң аалам, биз мына энергия, асманда Кудай эмне деп ойлоп келдиңер эле? Аксакалбы? Такта отурабы? Эмне? Кимдер кызмат кылат? Эмнеге арбайлар кызматта